шартtan пайдаланып, ошол биздин баягы фонддо иштеген биз аткаруучу болуп саналабыз. Биздин башкаруу органдарыбызга, ошонун ичинде эң биринчи очередде байкоочу кеңешибизге, Альянс Алтын компаниясынын жетекчилигине, ошондой эле жергиликтүү Талас областынын президенттин атайын ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнө баарына рахмат айтып кетет элем. Ушул унаа боюнча кайрылган кайрылууга баардыгы чын жүрөктөн, бир добуштан макул болушуп, колдоп беришти. Анан не демекчи мен? Унааңыздар элибиздин тынччылыгына, ошол коопсуздугуна кызмат кыла берсин. Honda Step вагон үлгүсүндөгү бул автоунаа эми кылмыштуулук менен күрөшүүгө кызмат кылат. Аталган автоунааны жер үйкенин иштеткен Альянс Алтын компаниясы Манас райондук ички иштер бөлүмүнө алып берди. Кызматтык жаңы унааны тапшыруу аземине компаниянын генералдык директорунун орун басары Жеңишбек Исаков, фонддун директору Батырбек Качканбаев жана тартип сакчылары катышышты. Бүгүн начальник милиции айткандай, Манас роудс начальниги 2007-2008 жылкы эле машинеси бар болуп чыккен, Жигули 7 модели дейт. Анан бул оперативный следственный группалары чыкканга да кыйынчылык болуп, машиненин колдонуп аткан машинелердин да эскирээк болуп, көп эле кыйналышыптыр да. Анан кийин кайрылуу түшкөндө биздин өнүктүрүү фондубуз карап чыгып, наблюдательный совет карап чыгып, чечимдерди кабыл алып, ошо негизинде бүгүн ошентип жаңы машинелер болуп калышты. Анан эми ыкчам тиги топтору иштегенге да биз ойлойбуз, бул аябай эле милициянын ишине аябай эле чоң жардам болду. Эми бул кызматтык автоунаа алыскы Манас районундагы кылмыштуулук менен күрөшүүдө ыкчам иш алып барууга чоң жардам болот. Мындай колдоого райондук бөлүмдүн жана облустук башкармалыктын башчылары кубанып, колдоо көрсөткөн Альянс Алтын компаниясына ыраазычылыктарын билдиришти. Алтын Альянс компаниясына, анын ичинде өнүктүрүү фондуна кат жүзүндө кайрылганбыз жардам иретинде. Мынакей бүгүн өзүңүздөр көрүп болдуңуздар. Ушул өнүктүрүү фондунун, Алтын Альянс өнүктүрүү фондунан ушундай степ вагон 7 орундуу үлгүсүндөгү автоунаа алып бизге белектип беришти. Мен өзүмдүн атыман Манас райондук ички иштер бөлүмүнүн өздүк курамынын атынан ошол компанияга терең ыраазычылык билдиребиз. Альянс Алтын компаниясы жана Альянс Алтын өнүктүрүү фонду Талас облусунун ички иштери башкармалыгына ар тараптуу каржылык колдоосун көрсөтүп келет. Буга чейин да бир нече кызматтык автоунаа менен камсыздап, бөлүмдөрдүн техникалык базасын чыңдаган. Мындан тышкары эскирген имараттарды оңдоп түзөөгө дагы чоң салым кошуп келет. Каржылоо компаниянын алдындагы фонд тарабынан аткарылгандыктан бүгүн Альянс Алтын өнүктүрүү фондунун директору Батырбек Качканбаевке ички иштер министрлигинин медали тапшырылды. Февралында 73-чү буйрук Кыргыз Республикасынын эмдин колдоо көрсөткөндүгү үчүн медали менен сыйлансын. Качканбаев Батырбек Алымкович.